Так, саламатсыздарбы окуучулар. Бизде бүгүнкү темабыз 3-сабак болсо кыргыз боюнча. Бүгүнкү темабыз морфологиялар жөнүндө. Итак, морфология өзү бул сөз курамы жөнүндө илим. Сөз кантип жасалат, же болбосо сөз түркүмдөр кантип жасалат экен да, мисалы. А эми ушунун ичинен морфема деген нерсе бар. Морфема деген эмне? Сөздөрдүн мисалы эң майда бөлүгү да, андан дальше ажыратылбайт да. Мисалы морфемага эмнелер кирет? Мисалы морфема дей турган болсок, морфема уңгу кирет, мүчө кирет, префикс кирет, уңгу, мүчө. Буга чейин уңгуга чейин префикс жазылат да. Сурамды. Андан дальше уже майдаланып ажыратылбайт да. Мисал айта турган болсок, окуучуларды кантип бөлүштүрсөк болот? Окуучулар. Окуучу, лар деген мүчөлөр болот бизде деген. Анан окуу деген бизде уңгусу. Андан дальше ажырабайт. Получается, окуучулар деген сөз бизде 3 морфема бөлүгүнөн турат деп айтсак болот да. Анан кийин мындайча айтканда, бул жактан мүчөлөрдү көрүп турасыз. Мүчөлөр уланганда эмне болуп жатат? Мааниси өзгөрүп жатат, же болбосо сөз жаңы сөз жазылып жатат да, мисалчы. Чу мүчөсү уланганда эмне дейт? Башында мисалы уңгу, окуу, же болбосо мисалы мындайча айтканда, карасаңар, бир китепти окуу дегенде эле түшүнөсүз да. Ал эми чу, то есть окуучу деген нерсе, негизи чу мүчөсү уланганда эмнени түшүнүп калып атабыз биз деген? Адамды, мындайча айтканда, бир нерседен жаңы, вообще бир жаңы бир түшүнүк келип жатат да. Демек ал сөз жасоочу мүчөдө жаңы сөз жасалып атат да. Башка эле таптакыр башка бир мааниге ээ болуп калса, демек ал сөз жасоочу мүчө деп аталат. Андан кийин карасаңар, лар мүчөсүн уладык бул жака, окуучулар дегенде. Эмне болуп калды? То есть окуучу, кайра окуучулар дегенде ошол эле нерсе элестетсек, мисалы окуучуну элестеттик, ошондой эле болгону көптүктөрүн элестеттик да получается. Ал сөз өзгөртүүчү мүчө. Мындайча айтканда, мааниси өзгөрбөйт, бирок формасы өзгөрөт да. Эми мисалы кандай мүчөлөр болушу мүмкүн, сөз жасоочу мүчө тарсаңар. Бул жакта да жазылган өзү. Эрежелер жазылган. Калсаңар булардын ссылкасын жиберип жиберем. Мисалы китепкана. Китеп, негизи уңгусу китеп. Китепкана дегенде орун жайды түшүндүк да. Сүйгөн жайды. Чайкор. Чайкор дегенде, чай дегенде биз эмне? Иче турган нерсени түшүнөбүз. Чайкор дегенде эмнени түшүнөбүз биз? Чайды жакшы көргөн, чайды көп ичкен адамды мисалы. Ал ошонун эле жанында мисалы китепти ны мүчөсү уланганда, китеп деген сөзгө. Китепти көп окуйт. Кайра эле биз китеп, уңгу сөзү китеп, китепти эле түшүндүк. Бирок эмне? Китепке багышталып айтканын түшүнүп атабыз, мисалчы. Ны мүчөсү уланганда чай дейт, чайга, ал да чайга багышталган нерсе да получается. Анан кийин сөз жасоочу мүчөлөрдүн түрлөрү. Атоочтон атош жасоочу. Этиштен атош жасоочу. Атооштон этиш, этиштен этиш жасоочу. Мисалы карап тургула. Кыргыз. Уңгу сөзү кыргыз болуп калат, Эмнени түшүнүп атабыз? Зат атоочу түшүнүп жатабыз, Стан мүчөсү уланды, эмне болду? Кыргызстан. Кайра, то есть получается, зат атоочу болду, зат атоочтон кайра зат атоочу пайда болду да. Түшүнүктүү? Ч мүчөсү уланганда футбол тоже зат атоочу, футболчу тоже зат атоочу. Тоже дедим да. Этиштен атоочу жасоочу мүчөлөр, мисалы, эгин деген сөз. Уңгусу эмне? Туура айтасыңар, уңгусу эк деген сөздөн жасалат, Эк бир иш аракетти кыл, эгин таптакыр эле башка маани болуп калды да. Эгин дегенде бул эмне? Жерге себилген же себилүүчү нерсе да. Чечим. Чеч деген эмне? Проблеманы чеч же болбосо эмне? Бир боону чеч деген сыяктуу. Чечим деген бул уже бир кабыл алынган нерсе. Бул жагын дагы өзүңөр окуп алсаңар болот, кааласаңар. Анан кийин бул жактан дагы таржымат карайлы да.
мүчөлөрдү көрүп чыкпадыкпы азыр. СЖМны улап дейт. Жаңы сөздөрдү жаса. СЖМ деген сөз жасоочу мүчөлөрдү улап туруп эле жаңы сөз жасайлы да. Бил. Кандай сөз жасасак болот? Этиштин атооч жасасак болот, билим деп туруп эле мисалы. Кыз деп мисалы катуу кызык болгон нерсе да турабы? Же дагы башка бир маани түшүнсөк болот. Кандай кызык болот дагы? Кысым мисалы. Ал жакта болуп калат экен да, бирок ыга алмашып кеткен. Кысым дегенде жаш өспүрүм, жаш бала, жашар. Жашар деген нерсе. Өндүр, өндүрүм же өндүрүш. Этиштен атооч жасадык, Кур, курам. Же курулуш мисалычы. Күр, күрө. Ай, айда. Негизи айда болуп калат. Ай. Жактан жасалып кеткен негизичи. Чен, чене, каткыр, каткырык. Кыш, так. Тара, тара. Чачың тара. Дагы таралган, же болбосо тарак деп койсок болот. Чоң, чоң ой. Той, тойлоо. Жай, жайыт. Же болбосо жайлады, жайла. Өнөр, өнөр, өнөрлүү. Көп өнөр бар адам нерсе. Кем, кемтик. Шыбыр, шыбыра. Бура, бурама. Бай, байлык. Ой, ойлоо. Азыр, азырга болобу негизи. Ал жактан өзүңөр ойлоп көрсөңөр болот, мисалы караштырып көрсөңөр болот. Кийинкисинде сөздү өзгөртүүчү мүчө. Мындайча айтканда бул мааниси өзгөрбөйт, бирок формасы өзгөрөт, Мындайча айтканда кийинкисин көрөлү. Мисалы, алардын түрлөрү бар. 8 категорияда өзгөрөт негизи сөздүн мүчөлөрү. Сөзү мүчө уланганда. Сан категориясында мисалы көптүк мүчөлөр уланганда, мисалы окуучу, окуучулар, мектептер. Мектепте эле түшүнүп жатабыз, бирок алар көп экенин түшүнүп жатабыз. Формасы өзгөрдү, бирок мааниси өзгөргөн жок. Мектеп боюнча калды. Жак мүчөлөр уланганда, мисалы, жак мүчөлөр деген кандай болуп калат? Китебими? Калем, калемим. То есть дагы деле калем экенин түшүнүп жатабыз, бирок кимге тиешелүү? Мага тиешелүү экенин түшүнүп жатабыз да. То есть таандык мүчөсү болуп калды. Таандык мүчөсү болуп калат экен да. Жаңы айткан нерсе. Ал эми жак жөнүндө айта турган болсок, биз мугалим, мугалиммин. Же болбосо окуучу, окуучусуң деп туруп элечи. Жөндөмө категориясында мисалы китеп апамдыкы, алма үсөндүкү, же болбосо алмасым, китебин, үйгө мисалы, үй деген сөз түшүнүп атабыз, бирок багыт кайсы жакты көздөй? Үйдү көздөй баратканыбыз экен, мисалы. Терс маанисин берүүчүлөр. Кыл, кылба. Жаса, жасаба. Этиштен этиш жасалып жатат, бирок эмне негативдүү мааниси ишти аткаруу жөнүндө жасабаш экен. Мындай жат болуп жакшылап каралгыла. Терс маани колдонулса, демек бул деген сөз өзгөртүүчү мүчөлөргө кирет экен. Даража мүчөлөрү ысык, ысыгыраак, аябай ысык, мисалы. Этиштин чакынга мамиле мүчөлөрү. Мисалы арагыла. Лар мүчөсү кээде уланат, кээде уланбайт, карап тургула. Саналчу заттардын баарына уланат. Тилектер, окуучу, окуучулар, мисалы окуучулар саналат да, 1 окуучу, 2 окуучу, 3 окуучу деп элечи, мисалы. Жемиштер, максаттар. Ал эми болсо жалпылоо маанисинде колдонулган сөздөргө эч уланбайт. Эл, жаамат, коом, мал, бала бакыра, идиш аяк, же болбосо алма,
бадыраң мисалы же бадыраңдар же алмаларды айтпайбыз да. Кийинкиси көп адамдын башын бириктирип жалпылоо иретинде дейт. Айболот, Улан, Билимбектер. Эми арагыла негизи грамматикадан ушул суроо келет. Лар мүчөсү кайсыл варианттарда туура колдонулган депчи. Жалпылоо вариантында эң эле акыркысында лар мүчөсү уланат да, мисалы. Асан, Үсөндөр деп айтат да. Асандар, Үсөндөр, Адилеттер чогуу келишти деген ордуна эмне кылабыз биз? Асан, Үсөн, Адилеттер деп туруп акыркы затка лар мүчөсү уланат. Эми энчилүү аттарга жалгыз колдонулса да, мисалчы, Адилеттер, Адилет, Данияр, Кыял деп, мисалы, Чаншандар тоозуна бардык деп айтпайбыз да. Чаншан тоозуна бардык. Дана саналбаган заттардын түрлөрү жөнүндө сөз болгондо. Сүттөр, сүттү неме дана дегенде, мисалы, 1 штук, 2 штук, 3 штук деп эсептей албайсыз да. Демек 1 штук, 2 штук, 3 штук деп колдоно албасак, мисалы, анан кийин демек ал жака лар мүчөсүн улай берсек болот. Ал эми ошол эле учурда дейт да, чуурма заттарга дейт. Ула албайбыз. Так, жалпылоо маанисинде айрым түшүнүктөрдүн бир канча түрү жөнүндө сөз болгондо. Эми негизи экинчи менен төртүнчү тиле бирдей эле болуп калат. Божомолдо лар мүчөсү да уланат. Бул да туура катары эсептелинет да. Эми кийинкисине эле тапшырма аткарып көрөлү. Лар мүчөсүнүн уланышына көңүл буур. Туура же ката экенин аныктагыла. Корообузда 3 түп алма багы бар. Туурабы? Же алмалар багы бар деп айтабызбы? Бул деген жалпы ат болгонуна байланыштуу эмне? Алма багы деген туура болуп калат. Туура жазылган. Экинчисичи. Силер жакта 4-5 кабаттардан турган үйлөр барбы? Кабаттар. Кабаттардан болбойт негизи. Кабаттар деген өзү кабаттан турган болот. Бул каталып калат. Кийинкиси. Буга өзүбүздүн турмуштарыбыздан эле бир мисал келтирели. Турмуштагы эмне? Жалпылан айтылуучу нерсе, мисалы, кайсы учурга келип калат? Жалпылоо маанисинде могул жак келип калат. Биринчи пункт боюнча карайбыз, ошондуктан бул ката. Кийинкиси. Айылыбызга бир нече клубтар курулду. Клуб. Здание получается. Кайсы кирип калат? Клуб деген негизи жалпылоочу ат. Жеке бир нерсе дешер эмес да. Мисалы, клуб дегенде бир нече нерсени түшүнөбүз да, получается. Ошол себептен бул дагы аталып калат да. Лар мүчөсү уланбайт. Клубда чогулуштар болуп турат. Ар түрдүү кечелер өткөрүлөт дейт. Чогулуштар. Туура, кечелер туура болуп калат. Кийинкисичи, 6-чы. Айжан, Гүлжан жана Маржандар жакшы жардам беришти. Эң акыркысында улайбыз дегенде лар мүчөсүнчү жалпылап келгенде. Демек бул туура экен. Чет өлкөгө биздин балдардан Актандар, Уланбектер, Дамирлер кетишти. Бул ката болуп калат, эсиңерде болсо. Бир гана эң акыркысында эле улайбыз дегенде, бул жакка улаш керек болчу да. Биринчи, экинчиси ката, үчүнчүсү туура жазылган. Кийинкиси. Түрдүү улуттардын каада салттарына кызгам. Улуттар деген туура эле колдонулганбы? Эсиңерде болсо бул жактан карайбыз. Элдер, улуттар деген нерсе бир канча түрүндө сөз болгон. Эми казактар, өзбектер мындай деген нерсе деп айтылганда, бир нече
жалпылоо түрүндө колдонулган. Мисалы кыргыздар, өзбектер деп мисалы айтышым мүмкүн да. Ушуларды жалпылап айткан улут деген сөз колдонуп жатпайбы? Булар көптүк түрүндө айтылганда, демек булар мүчөсү уланат деген сөз. Мал салдарга көз салып тур. Бул туура эле болуп атат негизи. Туура эмес болот негизи. Мал деген жалпылоо чат болгон үчүн мал салга көз салып туруп болот да. Эки короо койлору бар. Адам бай болгондо, анан ким бай болмок эле. Негизи кой деген да мисалы жалпылаган үчүн эмне? Мал сыяктуу эле сөз болуп калат да, ошондуктан бул да ката болуп калат. Кийинкиси. Ал эми кийинки темабыз бизде орфография. Орфография деген туура жазуу, орфоэпи туура айтуу. Итак, орфография биздин 4 негизги принципке таянат. Алардын арасынан морфологиялык принцип, фонетикалык, тарыхый жана айырмалашуу, дифференциалдык. Азыр биз ар бирин разбор кылып чыгабыз. Биринчи мисалы морфологиялык принципи уңгу мүчө, то есть уңгу жазылышына карайбыз да, получается, тууралайбыз. Кандай негизги орфографиялык эрежелер бар? Аягы ч менен бүткөн сөздөргө ч, т, с уланса, буларды сөз түрдө силер эмне кыла алалы? Тетрадька жазып, заметка кылып жазасыңар да жаттап чыгасыңар. Кийинчерээк өзүңөргө да буерта аябай пайдасы тиет. Мисалы, бул жакта го мейли, мисалы, өзүңөр кыргыз болгон үчүн кыргызчаны го жакшы биле тууралай билесиңер. Ал эми бул жактан көбүбүздүкү эмне? Угуу жазуудан ката кетирет да. Укканыбыз башка, жазганыбыз башка да. Мисалы, эшикте ашчы дегенде эмнени угуп атабыз биз? Ш тамгасын угуп атабыз да, бирок баштапкы тамгасы эмне? Уңгусу эмне? Ашчы дегенде ач деп турбайбы? Плюс ч мүчөсү уланып атат, угулушу ашчы болуп угулат, бирок жазылышы эмне? Ач, ч деп жазылат негизи. Көрдүк, получается. Ч, Т, С тамгасы менен башталган мүчөлөр уланганда ал ш болуп айтылат. Өзгөртүлбөй жазылат, Багынычтуу ш менен айтылып жатат, жазылышы ч. Жыгаччылык, айтылышы ш менен, жазылышы ч менен. Себеби уңгусунда эмне? Жыгач деген сөздөн жасалат. Экинчиси, аягы з менен бүткөндөргө с, ч уланса, з менен жазылат да, получается. Көрүш, мындайча айтканда, уңгусун издей бересиңер, уңгусу боюнча жаза бересиңер да. Ус, усчулук, сөз, сөзсүз, ас, асчылык. С угулат, бирок з жазылат. Астыңкыларда мисал карагыла, кайсары ката, кайсары туура экенин аныктагыла дейт. Так, биринчиси катабы, туурабы? Биринчиси ката, ката. Себеби кайсы тамга туруш керек? З тамгасы туруш керек. Кийинкиси. Сүрөткө тартыш үчүн балдарды бир катарга тизсе да өзүнө жакпады. Уңгусу эмне тизсе дегенде? Тиз деген сөздөн жасалганы з эле жазылыптыр, демек туура. Сизчи? Сиз барбайсызбы? С тамгасы угулуп жатат, бирок кайсы жазылган? З жазылган, демек туура эле да негизи. Уңгусу з. Канчалык башы менен жер казса да муратка жетпей койду. Касса деген сөздүн баштапкы уңгусу кандай? Казуу, казуу же болбосо кас. Ошол себептен бул жактан бул ката жазылган. Уңгусун эле карай беребиз. Азыр жашсың. Башың менен жер казчу учуруң эмгектен качпа дейт. Бул жакта дагы ошо экөө бир эле сөзкөн, казуу деген сөзкөн. Бул да ката. Кийинкиси. Кан басымы бийик адамдарга тузсуз тамак ичүү сунушталат дейт. Тузсуз деп айтылган менен уңгусу эмне бизде? Туз, соль. Туз дедим да, туз. Жетинчиси. Сабагын убагында жазса дейт, жаз деген сөз боюнча. Или мисалы мен силерге бир аз убакыт берейин, талдагыла 8-9 сонду.
Батланып ойдан болуш керек. Мисалы 8-чи келде. Биз чилеп дегенде оңгусу кайсы сөз болуп калат? Да биз з тамыз менен да биз сыяктуу аракеттене бер деп айтып атыр да. Айтылышы с менен улган менен з менен жазылат. Так, ката. Кийинкиси соссода туура созду деген сөздөн чыккан. Сөзсүз дегенде сөздөн деген сөздөн чыккан ката болуп калды. Кийинкиси күнгө, түнгө, асанга деген сөздөр мисалы ың менен айтылат. Ны тамгасына г же к уланса ың болуп угулат, бирок жазылышы н г болуп жазылыш керек, же болбосо н к болуп жазылыш керек. Кийинкиси бирок өзгөчөлүктөр бар. Караңгы, үзөңгү, ширеңке деген сыяктуу сөздөр ың тамгы менен жазылат. Бүгүнкү деген ың менен жазылабы же н менен жазылабы? Н менен жазылат, бүгүн. Себеби деген анын оңгусу бүгүн деп. Баштапкы формасы деп айтайынчы, бүгүн деп. Негизи мунун оңгу мүчөгү ажыратып болсок, бул күн деп ажырап кетет да. Эки сөздөн жасалган болуп. Татаал сөз болот бүгүн деген сөз. Татаал сөз бул анан күн деген сөздөн жасалган. Кыскартылган сөз. Итак, кийинкиси багынбас дегенде мисалы н менен аяктаган сөздөргө бизге деген б же м уланса, жумшак үнсүздөр уланса, бул дагы жумшак үнсүздөр болуп калат да. То есть получается ошондо ул менен жазылышы нб, нм. Мурунку деген сыяктуу мурунку дедим да. Да, типа ошондой сыяктуу сөздөр. Анан кийин өзгөчө нерселер, мисалы дүйшөмбү бул энчилүү атта, бир күнгө гана тиешелүү атта. Ошондуктан бул эмне? М менен жазылат. Шейшемби, ишемби нерселер. Булардын оңгулары же болбосо баштапкы формалары жок. Бул учурда да карасаңар, караңгы баштапкы формасы жок да, мисалы. Баштапкы формасын ала турган болсоңор эмне? Кара деген сөздү ала турган болсоңор, бул оңгусу болуп калат, бирок баштапкы формасы эмес да. Эч кандай караңгыга тиешеси жок болуп калат да. То есть үзөңгү. Мында баштапкы формада ширеңке. Келем кайсы туура, кайсы ката экенин аныктайлы. Мурунку замандарда техниканын мындай жетишкендиктери жомок катары кабыл алынмак. Мурунку ыңбы же ныбы? Туура же ката? Туура, себеби оңгусу мурун деген сөздөн жасалган. Ны тамгасы жазылат, туура. Бүгүнкүдөн эртеңкибиз кызыктуу дейт. Булчу? Туура, себеби оңгусу бүгүн. Түнкүдөн ың менен жазылабы же н менен жазылабы? Логикасы мындай эле получается. Неме менен туура деп койдум да бутун. Ката экен. Ката. Үчүнчүсү болсо, оңгусу түн болгон үчүн бул ката жазылган. Бул ката. Кийинки оңгусу кийин, бул дагы ката болуп калат. Алдыңкычы? Алдыңкы. Ң менен жазылабы? Же н менен жазылабы? Алдында. Алдыңкы. Ушуну караштырып көрүш керек экен, бир аз кыйынчылык жаратылып калат. Так, подождите. Ушул учурдан карап берейин мен силерге. Негизи немеге чыкты эле бул? Так. Ың менен жазылат экен, бул да исключение берет экен. Ың тамгасы менен жазылат экен, бул туура жазылат. Алдыңкы, үстүңкү дегенде. Бирөөгө күңкор туура жазылганы, ң тамгасы менен кеткен. Кийинки кезеги. Кайсы болуп калат?
эң тамасы туура келбейт да. Себеби кийин деген уңгусу кийин. Оттан бул ката. Акчарайым караңгы кире баштады. Бул туура. Чарчаңкы. Бул дагы туура, кстати. И туңгуч дагы туура. Негизи туңгуч дегенде эки маани болот да. Туңгуч бул башка маанини берет, бул туңгуч деген бул башка маанини берет. Адаштыра албагыла. Бирөө биринчи деген, бирөө да бир маанини түшүндүрөт да. Так. Дагы маселе иштейли. Ны же Б кайсы туура жазылган? Дагы эле айттык, ны тамгасынан кийин Б, М уланса, бизде деген эмне? Ны тамгасы жазылат депчи. Уңгузуна. Уңгузда мисалы, уңгуз эмес, баштапкы формасы эмне? Сураны. Суранып кел. Десек, мисалы, Б уланган, Ны боюнча жазылган туура. Ишенбейм дегенде эмне? Ишенүү деген сөздөн жазылган, ишенүү дегенде Ны жазылып жатыптыр, демек бул ката. Жеңил жүргөндү жакшы көргөн бөбөгүм кийинбей кыйнады. Кийинүү деген сөздөн келген, Ны тамгасы жазылыптыр, туура. Анын жакшы көргөн адаты чоңдорго жагынмай дейт. М тамгасы уланган, Ны боюнча жазылган, бул туура экен. Кийинкиси. Ымыркайдын ич оорусу басылды окшот. Кечегидей чиренбей калды. Мыбы, Ныбы? Чиренүү деген сөздөн жазылган. То есть получается ката, Ны жазылыр керек болчу. Тебинбей жат. Балам суук тийип калат дейт апасы. Ны тамгасы жазылган. Сагынбай тур. Мен бат эле келем дейт. Ны тамгасы жазылат, сагынбай тур. Мындайча айтканда бул жалпылоочу бир иш аракет экен да, этиш сөз экен, а бирок адамдын аты Сагынбай болуп калса, мы боюнча кала берет, бул өзгөрбөйт, бул туура болуп калат да, эгерде энчилүү ат болсо. Энчилүү ат. Ал эми этиш боло турган болсо, бул Сагынбай. Туура. Бул этиш болуп калса. Итак, атырда мынча көп куюнбачы. Ны тамгасы жазылыптыр, туура. Бир карым майды бир эле жептир дейт. Карын майды дегенбиз. Ката экен бул. Көзүңдү жумба. Туурабы, катабы? Негизи туура. Жумуу деген сөздөн жасалган да. Аны ар дайым баардыгын эле ны деп кетирбегиле. Главный силер эмне? Оңгусун тапкыла. Же болбосо башка бир мүчө улап көргүлө да. И на сегодня, кажется, все.